китепти кызыгуу менен окуган сабаттуу адамдар абдан эле көп. Мына ошолордун ичинен эң активдүү катышкан китепти достору, мектеп окуучулары болуп эсептелет. 23 апрель дүйнө жүзүндө көптөгөн мамлекеттерде китеп күнү деп белгиленген. Бизде да Кыргыз Республикасында 2001-жылдын 23 апрель китеп күнү деп белгиленген. Баарыңыздарды бүгүнкү 23 апрель китеп күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Кана балдар, биз окуп жаткан китеп качан кандайча пайда болгонуна токтолсок, кат жазуу үчүн адамдар эмнелерди пайдаланган? Taştı, sörtü, çıgaçtı, metaldı, çöpünü çıgaçtın, жалбырак менен кабыктарын жибектин терини жигөрүнүп пайдаланган ушулардын баары өз убагында китептердин беттери болгон. Мына ошол китептер менен азыркы убактагы китептердин айырмасы кандай? Формасы, сырткы көрүнүшү жагынан албетте азыркы китептерге таптакыр окшош болгон эмес. Мисалы, Индиядан алып келинген Мырбыр китеби деп аталган китеп пальма жалбырагынан жасалган, жыгачтан жасалган 2 капталы бар. Китеп бир кыйла чоң, ал окуучунун портфелине батпайт. Кандай жазма материалдарды колдонушкан? Египеттиктер папирустан жазма материалдар жасоону үйрөнүшкөн. Усталар камыштын тешиктүү жана борпон өзөгүн ийне менен ичке пластакаларга бөлүшкөн. Аларды столдун үстүнө бири-бирин катар кылып тизип коюшкан. Кагаз биринчи жолу качан чыккан? Мындан 200 жылында алыскы Кытайдан кагаз чыккан. Кытайлар кагаз жасоонун жолун көпкө чейин жашырып, эч кимге айткан эмес. Сырды ким айтса, ал өлүм жазасына тартылган. Андан кийин Самарканда пайда болгон. 13-кылымда гана кагазды Европанын башка өлкөлөрүндө чыгара башташкан. Китеп басып чыгарууну ким негиздеген? Рустам китеп басып чыгарууну Иван Федоров негиз салган. Бул мындан 4 жыл мурда болгон. 1563-жылы 14 апрелде Иван Федоров биринчи басма китептин биринчи беттерин терүүгө киришкен. Мындан 4 жыл мурда Иван Федоровдун биринчи басып чыгарган китеби. Китеп басып чыгаруу иши башталгандан кийин 100 жылдар өттү. Полиграфия өнөр жайы киши таанымсыз болуп өзгөрдү. Азыр колубузда кармап турган китепке көп адамдардын көп кесиптердин эмгеги сиңген. Мына балдар, колуңарда китепти тааныштыргачы. Кыргыз тил китеп мен болом, үйрөтөм туура жазууну, кол жазып туура сүйлөсөм, кубанып сыймай достошом. Орус тил китеп мен болом, орусча баарын сүйлөтөм, алыска барсаң эгерде албетте мен керек болом. Алгебра китеп мен болом, эсепти жакшы үйрөтөм, бангерсен болсоң эгерде жакында жакан болом. Китептин эң кызыктуусу татына татып мен болом. Апельдин басы өткөн жолу айтылса дос болом. Жап бир турган дүйнөнү байкаттан баарын үйрөтөм, уматтап менен билим ал, өз жериңди досуң сүйүп ал. Жылда бизди ар ким алып окушат, айрымдары дос болуудан коркушат. Ал гана эмес, кадыры бар түшүнбөй, сызып, жазып, айырып, кыйдып коюшат. Китепти достор сүйгүлө, ар дайым окуп жүргүлө, билимдүү болуп дүйнөдө бактылуу өмүр сүргүлө. Китеп билим кенчи. Анда адамдар кылымдар бою топтогон билимдерин, илимий ачылыштарын, элибиздин тарыхы, маданияты, басып өткөн жолу жазылып сакталат. Улам муңдан муңга өтө туруучу мурас. Билимдин жолу китеп. Анткени дүйнөдө бардык нерселер кыймылда болгондой, китеп да түбөлүк кыймылда болот. Шырылдап агып турган өл булак бул билим. Ал эми билимдин башаты китеп. Көзүң менен жарыкты көргөндөй, китеп менен дүйнө сырын тааныйсың. Ал сенин жан дүйнөңдүн, акылыңдын шамчырагы. Китеп мүлк ол катынан, китеп окубаган ал наадан, китеп билимиң менен баалан. Китеп менин тулуп таза булагым, китеп менин өчпөс жарык чырагым. Көптү окуп, көптү билем китептен, мекениме талбай кызмат кыламын.
коюп, дайыма китеп менен дос болгула.